Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу Курманжан датка тасмасынын сценаристи Бакытбек Турдубаев. Салам алейкум. Алейкум салам. Иштер жакшыбы? Да, шүгүр. Иштер жакшы болгондо да өтө жакшы болуп атат окшойт. Мен эми муну неге айтып атам? Анткени Курманжан датка тасмасы азыр кыргыз коомчулугунун эмес, башка өлкөлөрдүн да бүйүрүн кызытып, өзүнчө бир чоң бир ажиотаж болуп аткан убагыда. Мына ушул тасманын сценарийин жазган адам катары мындай бир алгач эле мындай суроо. Тарых кичине бурмаланып калган бул тасманы тартканда. Анан тигил жери кошулбай калган, бул жери айтылбай калган. Курманжан датка тиги камчыбекти карап сүйлөнө турган жери сүйлөнбөй калган деген ушундай сындар болуп атат да. Бул деген өтө деле мындай бир ор койгон бир кемчилик катары эмес, жоң гана мындай бир ушундай бир сындар айтылып калып атат. Ушуга кандай? Сын бардык жерде болуш керек. Туура карайм. Сын болбосо өспөйт элек да. Анан экинчи жагы бул сындарга да жооп берилип атат да, кайталанып кетти окшойт. Бардыгы буга чейин да айтылды жоопторду. Анан ар бир жиликтеп ар бир сынга келсек өзүнчө токтолсо анан айтса болот го дейм. Негизинен сындын болгону жакшы нерсе, эгер ал конструктивдүү сын болсо да. Ушул күнгө чейин сындардын ичинен бир үчөөнү белгилеп айтып койсо болот го. Бул Талип Ибраимов деген чоң кинодраматург бар. Ошол кишинин чоң макаласы жарык көрүп, мындайча айтканда жиликтеп, түшүндүрүп, ошол фильм жөнүндө мындай биз айткан ош кыйыштарында камтып бардыгын жазыптыр. Анан Олжобай Шакир журналисттин кино жагына көп мыктабаса да, кыргыздын салты, кыргыздын дүйнөгө кабылдоосу менен фильмдин параллелдерин салыштырып, анан белгилүү бир Елена Стешова деген киносынчы бар. Ал кишинин да макаласын окудум. Ушул үч сынды белгилесе болот го дейм өзгөчө. Бул мынакай профессионалдык сындар да. Ал эми берки сынга ар бирибиздин эле укугубуз бар. Баарыбыз айтсак болот. Анын ар бир адам пикирин сыйлашыбыз керек. Титаник деле мага жакпайт, кээ бирки жерлери мисалы үчүн дегендей да. Эми негизи турмуштун адамдары болот экен, кээ бир нерсе туулганда эле, кээ бири туулганда эле ушу бул дүйнө жакпайт деп туулабы деп каласың, андан кийин баардыгына жагыш кыйын да. Саясатчылардын сөзү бар эмеспи? Баардыгына жаккан адам менде бир шектенүүнү туудурат дегенде. Ал үчүн биз да максат койгон эмес баардыгына жагыш үчүн. Биз максат койгонбуз ошол өзүбүздүн тарыхыбызга, өзүбүздүн маданият, өзүбүздүн угутубузга жага турган чыгарма жараталы деп максат ошондо болгон да. Ошол сценарийди жазган кесипкөй, ошол сценарий жазгыч катары эмненин негизинде мындай тарыхка, тиги бул адабиятты окуп же тигинден мындан изденип дегендей ошентип жазылды да, кандай жазылды? Жөн жерден чыкпайт да. Бул ар бир кыргыздын баласы эле мындай китеп окуган кыргыздын баласы да. Бул Төлөгөн Касымбековду билет, турган нерсе, кыргыз адабиятынын классикасы бар. Ошол анан Курманжандын тарыхын билет, кыргыздын тарыхын билет, анан Санжирадан билет, анан фольклорда бар. Мындайча айтканда ушу Курманжандын окуясы бардык илимий булактарда дагы, адабиятта дагы, көркөм адабиятта, фольклор бардык жерде бар эмеспи? Ошого карап ар бир кыргыздын өзүнүн башында Курманжандын образы бар да. Ар кимдики ар кандай түзүшү мүмкүн. Мисалы көпчүлүгүбүз Манас десе, Герцен сүрөттөрүн элестетип калдык да, ошол сыяктуу кайсы китепти алгач окуса, кайсынан көбүрөөк таасирленсе, ошону чындык деп кабыл алган жайы бар эмеспи? Анан биздики деле ошол базаларга таянып курулган нерсе болду да, мындай жаңы эч нерсе таптык деп деле айта албайм бул жерден. Ошол болгон тарыхты, бул кыйынчылык ошондо болду. Эгер эркин чыгармачылык болгондо каалагандай кылып трактовка кылып тарта берсе болот Курманжанда. Бул жерде негизги максат ошол Курманжандын өзүнүн инсандык линиясын, ошол тарыхый линиясын бузбастан туруп, көркөм каражаттар менен анча-мынча жерден башкача трактовка менендир. Бирок негизги ошол тарыхый чындыкты алып чыгыш керек болду да. Сиз айтып аткандай, балким чындап эле жана Курманжандын окуясы баяндалган жерлерде Төлөгөн Касымбеков ошол тиги Курманжандын окуясын баяндап атканда чындыкка тике кара деген жери, балким ал документа өлүмгө тике кара деген жери, балким ал тарыхый өңүттө айтылбаган эле чыгар да. Ал көркөмдөп ал чыгарма жазды да. Анан силер балким ошону кошуп кетсеңер эмне болот эле? Андан тасманын бир жери кемип кала беле, же болбосо бир аз башкачараак кылып көрсөтөйүн дедиңерби, эмне?
Мен бул жерде режиссердун трактовкасына толук кошулам. Себеби бул жерде максат көркөм тасма болду. Көркөм тасма болгондон кийин кинонун мыйзамы боюнча эгер кадр жакшы иштеп атса, ошондо актерлор жеткире аткарса, ошол мизансцена ошого жеткиликтүү түзүлгөн болсо, ошол айтай турган сөзү жок берилген болсо, анда бул сөз ашыкча болуп калат да. Мындайча айтканда, түшүндүрмөлөп айтканда, кинодо кадрдын ошол эпизоддун алы жетпей калган жерде сөз колдонулат, музыка колдонулат да. Эгер ансыз эле кадр аркылуу бере алса, визуалдуу каражат менен, анда бул жетиштүү деп эсептелип коет да. Анан туура эле көрөм режиссердун чечимин. Себеп дегенде каймак шыбалган нандын үстүнө кайра сары май шыбагандай болуп калмак беле дейм. Анда ансыз деле ошол Назир эженин ойногонун карап турганда мен түшүнөт го дейм. Көрөм ошол сөздү, балким сөздөн да күчтүү сезимди айттыбы деп. Мен ошол пикирдемин да. А эгер бул жерде радио постановка коюу максат болгон болсо, биз эгер радио постановка коюп жаткан болсок, анда ал сөздү киргизмекпиз. Анан дагы бир мындай бир суроо да. Тиги ушул эле фильмди, мисалы үчүн эми Кудайдын амири менен бир чети режиссердун силердей адистердин каалоосу күчтүү, өзүнчө ынтымакташуусу менен эми ушул Курман Жандатка элдин сынына коюлду, тартылып бүттү. Аны жиликтеп атат, жакшы көргөнү бар, анча мынча сын айтканы бар. Ушул эле фильмди балким Шамшиевдин колу менен тартылса, Океевдин колу менен тартылса, балким таптакыр башкача өңүттө тартылмак, туурабы? Ар бир режиссердун өзүнүн почерки бар да. Бул суроо эмне себептен берилип атканын да билген жокмун, бирок бул эгер бул темаларга кайрылсам, ал саясий жагына кирип кетем го. Мисалы, фильмдин премьерасында айтылбады Жылы жолдошу. Мен кыргыздын режиссерлоруна баардыгына сунуштадым, көбү макул болгон жок деп. Анан Садык Шернияз өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн жан дүйнөсү менен тартты деп айтылды. Ошон үчүн го дейм. Жок, ошо баягы суроо эмне үчүн берилип атат түшүнбөдүм деген суроонун өзү деле логикалык жактан туура да. Себеби буга чейин айрым бир сынчылар, мейли ал профессионал эмес сынчылар, жөн эле көрүүчү катардагы публицисттер же бир журналисттер же бир активисттер ошо айтып чыгышты да. Эми бул фильмди бир эле ушу Садык Шерниязга берип койгой эле, мындай бир кыргызда башка да режиссерлор толтура, ошолор менен жамаатташып ушундай бир жаңы режиссерлук иши, жаңы бир бул жерде коюп аткан кишиге берип койбостон, китеп текчеде бүктөлүп калган бир кичинекей кагаз бар, сары кагаз, эч кимге көрүнбөй калган да, бул мындай библиотекада элестетчү. Бул жерде көп нерсе болду. Бул ошол жана канча жолу, 10дон ашык жолу конкурс болгон, мен өзүм күбөмүн. Бул андан мурун сценарийге сынак болгон биринчи. Сценарий сынак болгондо Раматтылык Кадыр Өмүркулов агай, анан Көчкөн Сактанов экөө сценарий жазган. Жылдап. Ошо акча которулган, баардыгы болгон дагы. Анан жарым жылдан сценарийни алып келгенде көркөм кеңеш деген бар. Ошол Талип Ибраимов, Темир Дүйшөкеев, чоң киночулар отурган. Көркөм совет сценарий жактырбай койгон. Ошол мектепте алды. Анан ошондон кийин анан бизге мындайча айтканда ушундай катуу талап коюлган, сценарий даярдашыңар керек, беришиңер керек, ошол боюнча тартылыш керек деп. Мындайча айтканда акча каражат бөлүнүп, сценарий жок болуп калган учурлар да болгон. Ушундай бул жагынан жанагы айткан доголор көбүнчө жөнсүз го дейм да. Себеби ошол кухняга иштен аралашып көрүп жүргөн, ошо 4 жыл бою ошол казанда кайнаган киши катары ошол жалаң Курман Жандаткан темасына казанда кайнадык да. Ошондо 2009-жылдан тарта. Ошол баардыгына өзүм күбөмүн да. Бул жерде мен калп айтпайт болушум керек. Чындыгында ушундай болгон. Конкурс жагы да ошондой болгон. Анан калган жооптун баары ошо премьерада Жылы жолдошу айтты окшойт. Кимдерге чейин, кайсы режиссерлорго атына чейин атабады, кандай сунуш кылып, алар кандай мотив менен баш тартканын. Бул жерде да. Бул фильмдин тартылышына Жогорку Кеңештин депутаты Жылдызкан Жолдошованын дагы эмгеги бар деп айтылып жүрөт. Мен маалымат сайттарынан окуп атам. Бирок фильмди тартууда кандай бир карама каршылыктар, пикир келишпестиктер, бир идеологиялык жактан, мындай фильмдин же кандай бир тактикалык жактан бир макул эместиктер, ушул бул болбойт да, мындай эле кылсаңар болбойт да деген учурлар болду. Көп эле болду да. Көп эле болду. Мынтип эле койбойсуң. Бул режиссер менен да, көп эле болду. Азыркыга чейин да болуп келатат окшойт. Бирок эң жакшы нерсе эмне себептен бул продукция жаралып калды? Ошолор бири-биринин пикирин сыйлаганды билишти да.
эгер болбойт деген болсо ошону көгөрүп отуруп далилдеп берген учурлар болду, эмне себептен болбосун. Болот да эмне үчүн боло турган далилдеп бериш үчүн көптөгөн нерв, көптөгөн убакыт, көптөгөн конфликттер болду да. Ошонун жыйынтыгы ушул болду окшойт. Бул баягы кухнянын ичинде кала турган нерселер айтат эмеспи, айт күн аялдын айыбын сыртка чыгарып отур. Ошол сыяктуу чыгармачылык болгон жерде баардык нерсе болот да. Негизгиси ушул акыркы версиясына келгенде баарынын пикири көпчүлүгүнүкү бир жерден чыкты да. Ушул сценарийди жазган сценарийчи катары, сценарист катары өзүңүздүн бир ичиңиз чыкпаган, ушул жери ушундай болуп калды да деген. Эми андай учурлар мисалы үчүн чыгармачыл адамдарда көп эле болот эми майда чүйдө. Бирок мындай олуттуу ушундай болуп калды деген жерлери барбы? Көп эле болду да. Мисалы мындай. Дегенде биз мен айтпадым, жанагы сценарий бериле элек деле биз өзүбүз жазып жүргөнбүз. Садык эке мененчи. Анан ошол акырында биздин сценарий сурап калган кезде бизде мындай орой айтканда 3 варианты пайда болуп калыптыр. Сценарийдин, Курманжан сценарийин бирөөнү карасаң, Курманжан таптаза эле мындай драма болуп кеткен, жеке адамдын тагдыры, трагедиясы болуп. Бирөөнү карасаң, кыргыздын баатырлыгын даңазлайбыз дегендей бир амбиция менен жалаң эле боевик чыттанат, жалаң эле трюктар, жалаң эле курч окуялар болуп. Анан кийин Хутсовет окуз көркөм кеңештин талабына жооп келгендей кылып, бул дипломатиялык жактан, мамлекеттин идеологиясында, мамлекеттин проекциясы болгондон кийин бул жерде ашыкча нерседе улут аралык маселелерди алып ташташ керек да. Ушул сыяктуу эл аралык мамилелерде этият болуш керек. Жана башка кээ бир персоналарга, мындайча айтканда тарыхый персоналарда этияттык менен караш керек, анын трактовкасын баскан жол. Ошондой боло туруп, азыркы сценарийибиз мындай бир кандайдыр бир компромисстүү варианты келди да. Анан ошол себептен көп учурда да өзүбүздүн мыкты эпизодторубуз бар эле кирбей калды деп ичкөт, албетте. Бирок эми ал да туура, бул мыйзам ченемдүү да, баарын сала берсең бул тегирмен болуп өңүн да жоготуп жиберет, даамын да бузуп жиберет жалпы фильмдинчи. Ошол жагы да бар. Анан да бир ой болуп атат. Съемка учурунда бир 6 сааттык фильмге жете турган материал тартылыптыр. Ошол материалдардын баары кирбей калды деп сүрөтчүлөр да көбүнчө нааразы, оператор да нааразы, ошончо эмге костюм, мындайча ошончо мээнет болду да. Бирок бул кинонун закону. Ошо элеп алып анан калыптырыш керек. Эгер дагы бир жолу тартуу мүмкүнчүлүгү болсо жакшылап, каржы жагынан, башка ресурстар жагынан, анда бул фильм дагы башкача тартылмак экен да, чыгармачылыктын эми чеги жок да. Бирок азыркы ошол эле группанын, бизде жаңылык болот го, ошол эле группанын мындай бир тартып бүтүп кеткиси тарагысы келбей отурган учурда чынында. Себеп деген алдыда көптөгөн жаңы үмүттөр пайда болуп атат. Ошол эле жана 16-жылды тарталы деген пландар бар. Ошол эле кыргыздын тарыхын тарталы деген. Кыргыздын тарыхында аябай көп эмеспи? Ошол урунтуу окуялар. Ошол эле репрессия бар. Ошол эле 41-44 жылдарда биздеги өзгөчө кыйынчылык тылдагы. Мындайча айтканда, ошол эле советтор, мындайча айтканда тарыхый материал козголбой жатат да. Ошондой ойлор болуп атат, идеялар болуп атат. Эгер өкмөт премьерада жылына жок деген 3 миллион доллар бөлүп турабыз киного деп кетти, эгер ошол убада ишке ашып калсам да, дагы буюрса тарых фильмдер жарыла берет го дейм. Бакыт мырза, мына Курманжанда аткан тартып атканда анча бир улуттар аралык, анан эл аралык мамилелерде доо кетирип албайлы деп анча-мынча нерселерди бербей койдук деп айтып атасыз да. Мисалы үчүн алдыда дагы бир амбициялар болуп атыптыр. Репрессия тууралуу, үркүн тууралуу, башка тууралуу, ушул кыргыздын тарыхында болгон бир урунтуу учурлар тарталы деп. Анан жанагындай Орусия менен доо кетип калат, мамилебиз дагы үзүлүп кетпесин деп ушинткени өзү туурабы негизи? Чыгармачылыкта сүрөткөр биринчи кезекте ошол чыгармасы адамдарга мындай көңүл калтыруу же бирөөнү жек көрүүнү эмес, биринчи кезекте ошо мындай жаратмандыкка үндөйт да. Бул негизи эле искусствонун миссиясы ушундай да. Ушул миссиядан алганы туура. Сөзсүз түрдө чындык болгон үчүн фильмде жаралып атат да. Ошол чындыкты сөзсүз түрдө эле бирөөнү жек көрдүрө тургандай кылып эмес, ошону мындай кайрылуу түрүндө айтылат. Ошо айырмасы ошо да. Эгер биз курч мындай телесюжет даярдап аткан болсок, анда максат башкача. Баардыгын каш кайта көргөз, ачып чыгып, кол коюлган печать мөрүнө чейин крупный план менен бериш керек эле да. А бул жерде ошондой, мындайча айтканда, каймана түрүндө бирок адамдын мээсине жете тургандай, жеткенде орноп кала тургандай кылып бериш керек болуп атат да. Ошол себептен ушул жолго барылды. Бул жерде чындык боюнча эч ким деле талашпайт болуш керек, чындыгында.
Бирок берүүнүн формасын айтып атам да. Берүүнүн формасы башкача болуш керек. Анан ошол себептен деле биздин максат мисалы 16 жыл тартсак да максат коюп эмес. Эгер ошону көрүп алып эле кыргыздар көчөгө чыгып алып башка улуттарды калтектеп жатып калыш керек деген ой жок. Бул жерде ошол тарыхын унутпаш керек. Тарыхын кандай болгонун таразалай берип, ошол өткөн трагедияны өз башынан, өз денесинен өткөрүп туруп, анан кийинкилерге ошону кайталабагандай болуш керек деген миссияда чыгабыз да, чыксак да. Алдын ала айтып коюш керек. Мына бүгүнкү күндө эме ушул Курманжандан бир аз кино темасынан эле, бирок Курманжандатка темасынан бир аз мындай кыйгап. Кино тарткычтар аябай көп. Ошол эле Курманжандатка Манас кинотеатрына коюлуп атат. Дагы бир жаңы фильм чыгыптыр. Тиги Азема Токтобекованын дагы бир фильми, анан дагы башка фильмдер ушундай бир тартылып эле атат да. Деги эле ушул процесске кандай көз караштасыз? Тартылып эле атат, Курманжандаткасы деле тартылып атат, башкасы деле тартылып атат. Тиги көчөдөн кичинекей балдар өз ара биригип алып туруп, бир мындай аппарат алып алып, бир саналуу бир мезгилдин ичинде тарта коюп, ал деле тартылып, анын деле өзүнчө көрүүчүлөрү болуп атат. Ушул нерсе мени кубантат. 10 жыл мурун Баткенде жүрөбүз, көпкө жүрүп калдык, анан абдан зеригип, ал жерде көп нерсе жок, ак жол экөөбүз. Фильм алып келип көрөлү десек, базарда бүт орусча, өзбекче, өзбек тилинде фильмдер, бир да кыргызча фильм жок экен. Анан ошондой бир тилендик эле, сададан кетен Кудай кыргыз өзүнүн фильмдерин көрүп жок дегенде, фильм мааниси жакшы болбосо да, ошондон фильмден өзүнүн кыргыз тилин угаар бекен деп. Антип ойлонуп, ойду жыгычак деле каптап кетти. Бул философиянын деле мыйзамы бар да, сандан сапатка өтөт деп. Ошол нерсе келет акырындан. Анан дагы бир чек мактангандай болуп айтып койсо болот. Курманжандатка азыр жаңы кино өндүрүш үчүн Кыргызстанда жаңы планканы коюп койду. Жаңы чекти коюп койду. Ошондон өтүш керек, же болбосо андан ылдый болгондо элдин карды тойбой калат деген. Себептен Курманжанды көргөндөн кийин да кандай десем, бул эстетикалык да табит жагынан да көп сабак берет деп ойлойм. Ошону көргөндөн бир топ көп фильмдер алым сынбай калышы мүмкүн да. Ошол себептен бул профессионалдык жактан кыргыз киносуна чоң өсүшкө да алып келет менимче. Ошол себептүү бул мындайча айтканда табигый тандоо жолу жүрүп атпайбы, естественный отбор деп. Ошого келдик ушу Курманжан менен. Мындайча айтканда кыргыз киносуна бир чекти койду да, бир кызыл сызыктычы. Ушундан ары анан ушул чек болуп калат Курманжандан датка чейин, андан кийин деп да. Мындай фильмдерге да талап абдан күчтүү болот. Мындай суроо да. Дастыккан эле режиссерлор, кино режиссерлор фильмдерди тартканда, мисалы үчүн кайсы бир конкурска багыттап, эл аралык бир сынакка багыттап, же кайсы бир ушул сырттагы акча берүүчүлөрдүн саясатына багыттап, кыргыздын эле турмушун, кыргыздын эле мындай жан дүйнөсүн чагылдырган фильмдерде, мисалы үчүн кыргыз түшүнө тургандай эмес, ушул акча берген тараптар көрө тургандай, батыштын эли, Европанын эли мындай көргөндө таң кала тургандай, же сүйүнүп кол чабыя турган, же таң калып ушундай да болобу дей тургандай нерселерди атайлап багыттап тарткан режиссерлордун ушундай жоругун туура эмес көргөн сындар да болду да. Акча деп эле ушинтип эле кыргыздын ушунусун, тигинисин, мунусун, анан быкый-чыкыйын көрсөтүп, кемшейгенин, башкасын көрсөтө бересиңерби, бир трагедия кылып эле, бир шаңдуураак кылып тартпайсыңарбы деп, ошол эле Айыл өкмөтүнө, ошол эле Эрнест Жапаровдун тарткан айрым бир фильмдерине ушундай сындар болгон да. Ушул көрүнүшкө кандай көз караштасыз? Тактап айтканда кыргызды негативдүү кылып көрбөшпөйбү? Негизи бул жерде эки нерсени кылышы бар. Ошол сүрөткөрдүн өзүнүн дүйнө кабылдоосу бар. Анан эгер ошол сүрөткөрдүн дүйнө кабылдоосу ошо өзүнүн көрөрмандарын тике каршы келип калса, бул жерде эч качан мындай ийгилик дагы, мындай түшүнүшү да болбойт деп ойлойм да. Демек, анан бул жерде өтө эле оор суроо мен үчүнчү, өтө эле оор суроо. Себеп дегенде дейнесин кээде сүрөткөр бир бийик нерсени айтып атса дагы, адам ошо көрүүчүнүн деңгээли ошол кабыл ала албаса, ошон үчүн да күнөөлөшү мүмкүн көп учурларда. Же болбосо кээ бир учурда сүрөткө атай эле мындай пошлость деп коет, мындай өтө эле уятсыздыкка кирип алып тартышы мүмкүн. Ал учурда эми турган иш. Ал ошого терс мамиле болор да. Анан бул жерде бир эле нерсени айтсам, ар кимдин өз абийириндеги иш го дейм бул. Ошол гана. Болбосо чектөө да кое албайбыз да. Юридикалык жактан да, мына моралдык жактан да. Бирок ушуну менен көргөзүп койду, бирок жакшы суроо болуп кетти, мындай бир пинцет менен жарып
мындай кандай мындай скальпель менен жарып туруп ичиндеги чубалып салгандай да. Бир жагынан айтыш керек, бул Курманжандатка деле негизи фестивалдарга багытталган эмес. Бирок шар кеткенде эле, баштаганда эле шар кетип мындай жол жакшы болду да. Монреаль фестивалына катышты. Бул дүйнөлүк кинолордун катыша турган фестивалы да. Демек ошо менен эле бир нерсени балким биз ишарат кылып аткандарыбыз ошо кыргыздын мыкты сапаттарын, мыкты касиеттерин көргөзсөк деле ошол фестивалдардан кандайдыр ийгиликке жетишсе болот деген бир жаңы ишараттыр. Балким ошол стереотип ойлордон айрыла деген биздин аракетибиздир да. Эми ал канчалык деңгээлде ишке ашканын кийинки фестивалдарда көргөзөт. Ошон үчүн эрте аша чаппай туралы аттын астына чуркап. Ушундай чоң ийгиликти, зор бир ийгиликти жараткандан кийин, аш бышкандан кийин жакшы презентация болду, Борбордо болду, Ошто болду, башка болду. Маданият министри келип куттуктады дегендейчи. Тыянактуу суроо, кино жааты, кино чөйрөсү ушинтип эле өзүнүн киндигин өзү кесип эле, өзү менен өзү болуп эле, мамлекет берейин десе акчасы жок, көңүл бөлөйүн десе кээсинин көңүлү бар, кээсинин көңүлү жок. Ушундай болуп жүрүп олтурабы же бул баары бир экономикалык акыбалга байланыштабы? Экономика өнүгүп түптөлүп калса, анда Маданият министрлиги же да бир кино министрлиги көңүл бөлүп баштайбы? Же баары бир бул акчага байланышпаган эле нерсеби көңүл бөлүү? Акча биздин шартта көп байланышпайт го дейм. Жок дегенде Орто Азиянын эмесин рамкасына карап алганда деле. Себеп дегенде бүгүн карасаң биздин коом мамлекеттик бийликти, мамлекеттик органдарды мындайча айтканда контролдоп да кандайдыр бир жетектеп калды десе да болот да, өзүнүн талаптары менен. Мындайча айтканда ошол эле нерсени күтө албайсың кошуна мамлекеттерибизден. Мисалы коомчулук өзү талапты коюп ошондой ушундай жасалсын деп. Себеп дегенде Курманжандаткан чыкканы көргөздү. Эл ушундай бир рухий бир нерсеге суусап тургандыгын, ушундай нерсеге абдан муктаж болуп тургандыгын, ошол вакуум болуп турганын, бул тараптан ислам идеясы, тиги тараптан башка евроцентристик идеялар, батышчылдык идеялар баардыгы каптап мындай өзүнүн алапайын таппай турган кезде ушундайдыр бир оттор, кандайдыр багыттар керек болорун улам көргөзүп атат да. Ошол себептен менимче экономика кандай болсо да бул кино ушундай рухий нерселерге мындан ары коом өзү талап кылып, жетектеп мындай талап кыла баштайт го дейм да. Ушундай нерсе жаралсын. Ошол балет өнөрүндө, театрда болобу, адабиятта болобу, кинодо баардык жагынан мындайча айтканда ушул этапка жеткендей сезилип турат. Себеп дегенде бүгүн карап көрсөң баардык тараптар ушундай жакшы бир позитивдүү өсүштөр болуп келди. Ал эмес техникага чейин. Ушул жылда эле бир кыргызстарды карап көрсөң курулуш жагынан дагы биз курулуш жагынан, коомдук түзүлүш жагынан дагы, технологиядан, жаштардын мындай демилгелеринен баардык тарабынан бир кандайдыр өсүшкө келип туруп, ошондон аркы жолдо эми бийликтер мындай ушундан аркы жолдо талап кыла турган чекке жетип калды да. Ошол себептен жарыла берет го деп ойлойм. Мен камдаган суроолордун баарын берип бүттүм. Мында бир айтайын деген, ушул нерсени бир айтайын дедим эле деген бир ойлор жокпу? Андай деле жок, эми айтпайын дегенди айтырып салдың анан. Рахмат анда Бакыт мырза келип ачык оюңузду, ачык сөзүңүздү билдирген үчүн мен дагы ачык берем. Рахмат.